Качан биз элге окшоп жакшы жашайбыз? Ушул сөздүн айынан далай үй бүлө бузулуп, далай адам бактысынан ажырайт. Көп аялдар бул сөздөр эркектерге кандай катуу тиерин билбей төңдөнөт. Мынтип тияктагы же динден, же салттан кабары жок бирөөлөр айтса мейли эле. Өкүнүчтүүсү муну угуп жаткандар менин диндеш, улутташ бир туугандар. О менин мусулман бир тууган эже карындаштарым. Элдин жашоосу те адам ата Хава энеден бери эле окшош эмес. Кыямат кайым болгончо окшошпойт дагы. Деги сен эл деп кимди айтып жатасың? Сүйүктүү менин карындашым, качан биз элге окшоп жакшы жашайбыз деп айтуудан мурда сыртка бир көз жүгүртүп алчы. Тигине 4 кабаттуу заңгыраган оорукана. Сыртынан карасаң кооз, ичин да көргүң келет. Бирок Кудайым сени ага киргилик кылбасын. Сен айтып аткан элдин бир бөлүгү ошонун ичинде. Кудайдан ден соолук тилеп, эртеңки таңды көрөр көрбөсүнө ишеними жок. Бирөөлөрү өзү тамактана албайт. Бирөөлөрү дара тушата албайт. Сен кантип киргизип, кантип чыгарып жатканың менен ишиң да болбогон абаны өз алдынча дем ала албай, аппаратка муктаж болгондоручу. Эми өзүңө суроо бер. Сен айтып жаткан элден жакшы жашап жатасыңбы, же жаманбы? Тигини кара. 2 метрден ашкан бийик туалы, тикендүү зым менен айланта курчалган түрмө. 4 тарабы сызы чыккан кара дубал. 2 кадам ары, 2 кадам бери басса, башы дубалды сүзүп, эркиндикке зар болуп бирөөлөр олтурат. Бири жаңы төрөлгөн перзентин көрө албай, бири каза болгон атасына топурак сала албай, капастагы куштай. Булар да сен айтып жаткан элдин бири. Эми өзүңө суроо бер. Элден жакшы жашап жатасыңбы, же жаманбы? Мейли аларды жөн койчу. Кече күнү жол кырсыгынан бир аял 3 баласынан бирдей ажырап калыптыр. Интернеттен окудум деп өзүң айтпадыңбы? Атиги кошунаңчы, күйөөсү кокус өлүп, чиедей 3 баласы менен жесир калды го. Андан аркы үйдөгү Батма эмне үчүн 3 күндөн бери көрүнбөйт? Аны күйөөсү ичип келип, көзү башын көгөртө сабаптыр. Баса, мүмкүн сен тиги 2 кабат үйү, 2 жол тандабас унаасы бар Бекмуратты эл деп жатсаң керек. Сен анын аялы ашказанынан рак экенин уктуң беле? Ага мындай үйдөн 10 болсо да арзыбайт. Ал азыр бир күн болсо да жашоону самайт. Мына сен айтып жаткан элдин жашоосу мына ушундай. Эми өзүңө суроо бер. Элден жакшы жашап жатасыңбы, же жаманбы? Те деңиздин ары жагында ачкалыктан адамдар кырылып жатат. Же тирүү, же өлүк эмес. Ач арык бутуна тура албай миңдеген адамдар жашоо кечирип жатат. Арыктайм деп фитнеске жөнөгөндө ошолорду бир эстеп койсоң ашыкчалык кылбас. Жашоодон бактысын таппаган, укугу тепселген, курсагы тойбогон, күйөөсүнөн запкы жеген, балалуу боло албаган, айыкпас ооруга кабылган, кыскасы айта берсе түгөнгүс түрдүү көйгөйлүү аялдар бар. Сен айтып жаткан элдин жашоосу ушундай. О менин сүйүктүү эжем жана карындашым. Сен миллиондогон аялдарга караганда жакшы жашап жатасың. Ошол үчүн биз качан элге окшоп жакшы жашайбыз дебей, эл качан бизге окшоп жакшы жашайт деп айт. Сүйлөмдө эки эле сөздүн орду алмашы мүмкүн. Бирок жашооң түп тамырынан жакшы жагына өзгөргөнүн өз көзүң менен көрөсүң.